Ассаламу алейкум туғандар, аман есен сақ саламаттасыздарбы? Туғандар, менде таңғалыштуу бир мындай маселе бар да. Азыр Facebook'тан анча-мынча докансалар таразанын сүрөтүн чыгарып алыптыр. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, мына бул дагы атадан калган мурас дейт. Азыркы цифровой таразага эмес, ушул таразаны колдонулук дейт. Акылы жеткен бирөө болсо тегирмендин сүрөтүн чыгарып коюптур. Мына Адахан Мадумаров дейт. Бул дагы атадан калган мурас дейт. Жаңы тегирмен салалыкпы же ушуну колдонулукпу дейт. Ай, бул эмне деген? Facebook'тан жазып чыгарып атышат ошонучу. Эми бул маселени карап көрөлүк. Атадан калган мурас. Бул эмне болушу мүмкүн? Баягы Раматылык Рахман Разыков агай туура айтканда, кыргызга бир нерсени кээде кыргызча айтсаң түшүнбөйт дагы, орусча айтсаң түшүнөт депчи. Эми ушул эле нерсени ала турган болсок, наследствие. Google переводчикке жазып көрсүн. Эгер наследствие деген сөздүн кыргызчасын түшүнбөсө, Google переводчикке жазып көрсүн. Докансалар. Түз эфирге чыгайын дедим тугандар, бирок баягы интернет жылдызы болбой эле коеюн. Ушул теманы ким болсо да айтып чыксаңар болот. Наследствие деген сөздүн котормосу казакчага которулат Google переводчиктен, а кыргызчага которулбайт. Дагы жакшы Google переводчик бар да. Болбосо кыргыз экенин унутуп калмак. Өзүнүн тилин унутуп калмак. Кыргызчадан которулбайт. Эмеден орусчадан кыргызчага которулбайт. Эми ошол эле жерден с русского языка на казахский язык. Атамурас. Мына переводу атамурас деп чыгат. Наследствие. Эми ошону Адахан Кимсанбаевич кантип айтыш керек эле? Наследствие деп айтыш керек беле? Жок, кыргызча. Бул киши почти 100% экзамен тапшырып кыргыз тилинен сертификат алган. Ошону кыргызча ой жүгүртө билбегендер, аң сезими мындай, өзүнүн мындай дүйнө таануу кабилетине жараша кабыл алат деп айтам го. Сөздүн маанисин. Сөздү, айтылган сөздү эле эмес, ар жагындагы маанисин түшүнүш керек да. Мына ушул жерде Адахан Кимсанбаевич айтып атат. Атадан калган мурас деп. Бул Ысык көл гостиницасын. Ошону жок кылбагыла деп. Абыны Садыр Жапаровдун колдоочу болумуштары, колдоочуду колдобойт деле алчы, шайлоого деле барган эмес. Отуруп алып эле немени баягы маймылга окшоп отуруп алып эле баягы погрымышка ойногондойчу. Телефонунан чукулайт, ноутбуктан чукулайт. Ысык көл кинотеатры кайсыл жерде, Бишкектин кайсыл жеринде жайгашкан десең, ошону дагы билбейт болбосопчу. Кайсыл микрорайонунда десең, башын тырмап калат. Макул, микрорайонда болбосо кайсыл районунда десең да башын тырмап калат. Билбейт. Айтты, деди деп туруп, анан өзүнүн ой эмесин жазып атат. Ал кайсыл жылда курулган экенин сурасаң, анда процессору мээси күйүп кетет андачы. Окей, Google'га кирип кетет сразучу. Наследствие. Мына ушул нерсени айталык. Орусча айтсаң түшүнөт. Кыргызча айтсаң түшүнбөйт. Наследствие деген сөздүн которгондо бул атамурас болуп которулат. Кыргызчага, орусчадан. Кыргыздарга атамурас дей турган болсоң, бузук ошо эски таразаны түшүнөт экен. Бул эмнеден кабар берет? Бул улуттун жок болуп баратканына, тил жоголуп баратканына. Мына ошодон кабар берет. Акылынын мээси жеткен жери ошол. Атадан калган мурас деди, ушул эски зданияны деп туруп, таразанын сүрөтүн чыгарып, баракелде. Акылыңа береке. Таразанын сүрөтүн чыгарып коюптур. Аны көрүп, андан дагы акылдуу бирөө эски тегирмендин сүрөтүн чыгарып коюптур. Бул неужели адам баласынын
Өзгөчө кыргыздын көз карашы ошол эле жерге жетеби? Мен ошого таң калып атам. Уялганымды айтпа, ал интернеттен, Facebooktан кыргыздар эле эмес, казак туугандар да көрүп атат. Бир дагы айткан сөздү түшүнбөйсүңөр дегенди мааниси ушул да. Айткан бир дагы сөздү түшүнбөйсүңөр деген сөздүн мааниси ушул. Атадан балага мурас болуп, тараза калбайт. Тегирмен калышы мүмкүн, ооба. Эгер ошол атасынын тегирмени болсо, ошол тегирмен калышы мүмкүн. Анын пайдубалы бар. Азыркы мындай тил менен айтканда, современный тил менен айтканда, эгер госакты бар болсо, кызыл китеби бар болсо, официалдуу түрдө госрегистрда ошонун атасына же чоң атасына атында болсо, эгер ошол укумдан тукумга калышы мүмкүн. Мурас болуп. Атадан балага мурас болуп, асыл тукум калышы мүмкүн. Bir gülük аттын тукуму. Каны таза, жылкынын тукуму, ошол калышы мүмкүн. Атадан балага мурас болуп, үй калат, жер калат. Кыргызча айтса түшүнбөйт, атадан калган мурас болуп деп. Наследствие болуп деп айтыш керек, ошондо түшүнөт.